Мен күнүмдүк жашоом негизи телефон болуп калды. Биз студент убакта китепканадан чыкпай китеп окур элек. Азыркы жаштар Убакытты туура пайдалангым келет, бирок көп убактым кантип телефон менен өтүп кеткенин байкабай калам. Анткени мунун ичинде толгон токой кызыктар бар да. Бир телефон сатып алуу үчүн орто эсеп менен 10 000 сом. Ал эми бир китеп сатып алуу үчүн 300 эле сом кетет. Жеке байланыштан сырткары Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram жана башка кызыктуу оюндар. Мен буларды колдонбой кое албайм да. Эгерде биз телефонго баш отобуз менен кирип кеткенде, китепке баш отобуз менен киргенде, балким бүгүнкү жашообуз мындан да маңыздуу болмок беле. Мага телефон колдонуу абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Көптөгөн убактымды үнүмдөйм, иштерим эрте бүтөт. Онлайн китептерди китепканага барбай эле телефондон эле окуп алам. Эгер телефон жок болсо, жок, андай жашоом болушу мүмкүн эмес. бизден улуумундагылар телефонсуз эле жашоо кечиришкен. Кулак таккычтарды ар дайым тагып жүрөм. Кээде 1-2 сааттап телефондо сүйлөшкөн учурлар болот. Мунун баарын мага зыян тийгизип жатканын билсем деле, колдонбой койгонум эрким жетпейт. Китеп окуу бизге бир гана билим берет. Андан эч кандай зыян тартпайсың. Азыркы учурда үй бүлөдө канча адам жашаса, кары жашына карабай бардыгында тең телефон бар. Канча мындай сүйлөшөбү деги чай үстүндө же жокпу белгисиз. Улам жаңы версиядагы телефондор чыгып жатат. Баасы аябай кымбат болсо деле сатып алам. Техниканын заманы да. Ошентсе да биз заман талабына жараша билимдүү жаштар болушубуз керек. Ал эми билимдүү жаштар болушубуз үчүн биз эң биринчи кезекте китеп окуубуз абзел. Учурда биз үчүн Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр Күндөн күнгө көбөйүүдө. Аны пайдасына жараша колдонуу Өзүбүздөн. 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 Өзүбүздөн.